Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери автоураган аппараттык программалык комплекс аркылуу 18350 жол эрежесин бузуу аныкталган. Ошондой эле жол кайгоол кызматкерлери турбаган аймактарда жана камералар орнотулбаган жерлерде дрон системасы колдонулуп, анын жардамы менен жыл башынан бери 4000ден ашык эреже бузуу аныкталып, тийиштүү протоколдор түзүлгөн. Бул тууралуу бүгүн Кабар маалымат агенттигинде өткөн маалымат жыйында Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары билдирди. Бул кылмыш жасоодон колдонулган издедөө жүргөн автоунаалар бар, ал жерде жол кырсыгы боюнча издедөө жүргөндөр бар, транспорт каражатын каттоодон убактылуу токтотуш жөнүндө, башкача айтканда мурдагы сатылган жарандар, автоунаасын таппай жүргөндөр ээлеринин арыздарынын негизинде коюлган автоунаалар 6115 автоунаа, коопсуз шаары боюнча 155, жасалма мамлекеттик номерлери боюнча жанагы подложный гос номерлер коюлат. Ошондой фактылар аныктайт. Автоунааны урдоодо жүргөнү боюнча сот аткаруучулардын кызмат тарабынан издедөө жүргөн боюнча автоунааларды бүт аныктайт. Ошол боюнча азыркы күндө биздики толук кандуу иштер жүрөт да. Андан соң жыйын такси кызматын аткарып жаткандар боюнча уланды. Ага ылайык такси кызматына тиешелүү мыйзам 22 августта күчүнө кирет. Лицензиялоо 1 декабрга чейин уланат. Андыктан ар бир эл ташыган айдоочулар милдеттүү түрдө лицензия алууга тийиш. Талапты аткарбагандар айыпка жыгылат. Тийиштүү уруксаты жок айдоочу ишкердик кылса 7,5 миң сом, юридикалык жактарга 23 миң сом айып салынат. Ар кандай болот? Азыркы мына өзүңөргө белгилүү болгондой мына Бишкек Ош эмесине, Бишкек талаасына эмесине чыккылачы. Жап-жаш балдар, стажы барбы, жокпу? Кечинде каякта жүргөнүн билбейсиң. Ар кандай болуп туруп, бири-бири менен жарышып, эртерээк барып ошактан кайра чыга калып, бияка Бишкекке келе калайын, баягы тыйын тыпыр таба алайын деп туруп, бирок адам өмүрү менен ойноп атат да бүгүнкү күндөчү. Ошо жактарын караш керек. Ушунун баарын талкуулап чыккандан кийин ушундай эмеге келдик да бизчи. Бир күндө бир жолу үйгө жумушка кетип бараткандар, ала кетип, кайра келатканда ала келгендер да бар арасында. Ошонун арасынан 7539 бул болжол менен, бул кол эме менен биз ручной подсчет кылганбыз да 7539 автоунаа именно такси кызматына иликтенип келет бүгүнкү күндө. Ошо бул 25 жылдын февраль айында биз тактап эметкенбиз да. Жаңы эреже боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Ал атайын тийиштүү жактар тарабынан көзөмөлгө алынат жана бир айдоочу 8 сааттан ашык убакыттан кийин иштөөгө жол берилбейт. Ошондой эле оң рулдуу автоунааlar менен жүргүнчү ташууга тыюу салынат жана аларга лицензия берилбейт. Мындан тышкары лицензиясы жок айдоочуларга телеграм каналдар аркылуу кардар топтоого уруксат жок. 2024-жылы оң рулдуу автоунаалардын күнөөсү менен болгон жол кырсыктардын саны 1506 жол кырсыктар катталды. Бул күнөөсү менен да 143 адам каза болду, 2299 адам ар кандай жаракат алды. Ушу 2299 адамдын жаракат алганын арасында дагы 100гө жакын адам бир жылдын ичинде каза болуп калып атат. Баягы жол кырсыгын кесепетинен да. Ошон санын эме керек да. Эң биринчи көйгөйлүү маселе кандай десем, туура түшүндүрүп берсем силерге жалпак тил менен. Бул деген встречный выезд на встречную полосу. Булар деген өзү 85% полный встречный полосага чыкмайынча жолду көрбөйт астына келаткан машина. Ошо 85% менен келатканда астында келаткан машина 100 менен келатса, баягы биздин шаардын ичинде эмес жолдорду айтканда 90-100 менен келет. Ал деле 90-100 менен келет. Ошол моментте чыга калганда жетишпей калат кайра киргенгечи. Бетме бет кагышканда ошондо бир машинадан 8-9 кишиден баягы көз жумгандар болот да. Андан сырткары бул лицензия ар бир такси кызматын аркалайм дегендердин баарына эле бериле бербейт. А дегенде эле айдоочунун 3 жылдан кем эмес тажрыйбасы болушу зарыл. Ошондой эле жыл сайын медициналык кароодон өткөн, унаасын жылына бир жолу техникалык көзөмөлдөн өткөргөн. Соттуулугу жок айдоочулар гана ала алышат. Автоунаанын салонунда айдоочунун сүрөтү, унаанын номери жана ташуучунун маалымат тактасы жайгаштырылат. Ошондой эле жүргүнчүлөр нааразычылыгын билдире ала турган WhatsApp номер иштейт. Акысы жеке жактарга 500, юридикалык жактарга 1000 сом. Эң негизгиси бул деген режим труда и отдыха деп коет. Ошол жерден контролдолонот да. Эртең мененки выход болгондо
сөзсүз медик наркологдон өтөт ар бир айдоочу. Андан тышкары механик машинасынын акыбалын көрүп туруп допуск кылса, ошондо ушул машина чыкканга мүмкүнчүлүгү болот да. Эң негизгиси нерсеси да. Анан кийин ошо лицензия алуу үчүн ал деген 5 врачтан өтүш керек адамчы. Негизи айдоочубузчу. Бул нарколог, психиатр, баягы учетто турбаган, соттолбогон киши болуп эметкенден кийин, стажы болгондон кийин гана лицензия ала болот да. Андан тышкары медикалык контролдон өтүш керек. Фирма менен келишим түзүш керек. Ошо айдоочу, ошо фирма аркылуу ишти алып барат да. Андан тышкары оң рулдуу автоунаалар лицензия алууга болбойт. Ошондой авто айдоочуларыбыз аныкталса, жеке жактарга 7,5 миң сом айыппул салынат, юридикалык жактарга 23 миң сом айыппул салынат. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров 20 февралда такси кызматына лицензия берүү боюнча өзгөртүү киргизилген мыйзамга кол койгон. Бул мыйзам жол коопсуздугун жогорулатууга багытталган айтылган. Расмий маалыматтарга ылайык Кыргызстанда 2024 жылы 11 айда өлкөдө 6 миңден ашуун жол кырсыгы катталган. Андан 640 адам каза болуп, дагы 9 миңге жакын киши жаракат алган. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.